20-июлдан экенбиз да. Зафар Тешебаевдин жашылчаларды сактоочу жайында ушул тапта 20 тонна капуста бар. Таладан жиналып алынганына 20 күн болгон. Негизи капустанын көчөтү август айында талага отургузулуп 3 ай аралыгында түшүм бышат. 20 тонна түшүм 40 соток жерден алынган. Ар жыл ушундай экенбиз өзү. Бул сорту bir китайский, bir атыям жокла bir сорт өзү. Шуну ар жыл эки отабыз. Жылына bir 20 тонна тегерегинде сатып отабыз. Буну асланы салатка и лагманга иштетилет да. Столовойларга алат. И салатка алат. Дыйкан өстүргөн бул капуста Кытай сорту. Айтымында түшүмү жакшы. Бир даанасы 10 килограммга чейин жетип, узак убакытка сактаганга чыдайт. Зафар мырза буга чейин капустанын 3 түрдүү сортун өстүргөн. Акыркы 3 жылдан бери бул сортко басым кылып келет. Бардыгыдан экип көрдүк да, изучат кылып, мына шуну бизге жакшы тарапы ушу болду да, сактап алып чыгып эрте сатканычы. Картошка да экебиз, пияз да, бадыраң, бардык агрот экебиз да, дыйкан чарбадачы. Кечкеге аслан ушуну экебиз да, бизге ушу ыңгайлуу болуп атат да. Башкача мээнети мындай унчалык бир кыйын эмес. Аслан ушу көчөттө 2 күнчөлүк мээнет болот. Анан трактор менен бир чапылат. Болду, ушу боюнча пишет. Унака мээнети да унака көп эмес да. 40 соткеде де 25 000 тегерегинде расход болот да. Көп жылдан бери капуста бизнесин жолго койгон дыйкан сатуу жагынан көйгөй жок дейт. Өндүрүп жазга чейин сактаган капустасын жергиликтүү базардан сырткары Россия жана Беларуска чейин сатат. Ушул тапта жергиликтүү базарда капустанын килосу 20 сомдон бааланууда. Жазга чейин сактаса наркы 40-50 сомго чейин чыгат. Сурап бергени болуп атат. Азыр Казакстанга сурап келип атат. Казакстанга сурап келип атат. Эми биз кеңчерак сатабыз дедик. Конушуларга айттык, эми баасын келишсе, алар сатышат да. Холодильникке алып бергенде, мына чиригендерин алып тазалап туруп, анан алып берилет да мына. Машинага кылып тазалап туруп алып берилет. Апрель айына чейин сакталган капуста январь-февраль айынан баштап атайын муздаткычка киргизилет. Ал учурда аба ырайы жылып баштагандыктан учурда сакталып турган жер төлөөдө кармоого болбой калат. Муздаткычка кирген капуста 2-3 айга чейин турат. Полкеге мына стеллажга өзү полкалары бар. Ар бирине мына 1, 2, 3, 4, анан үстүнөн 2 катар ушундай темир бар, коюлат. Анан арасында ар бирин ошо азыр көргөн подвалдагы, эскалаттагыларды алып чыгып жыйнайбыз да. Аслында машиналар иштейт. Стеллаж. Айры 2 катар терилет, анан аркасы полкалары бар. Полканы коябыз да, анын үстүнөн дагы установка кыладыган темири бар, onu коябыз. Анан да потолокко дагы жыйнап салабыз. Аралык ошондо мына жерде бир 15 сантиметрде хаба айланып турган калат да, капуста мына жыйылса 15 сантиметр тегерегинде жай калат. Хаба алмашып турган. Зафар мырзанын айтымында, эгер мамлекет тарабынан жашылча жемиш сактай турган ири логистикалык борборлор жер-жерлерге курулса, дыйкан үчүн чоң шарт түзүлмөк. Өндүргөн жашылча жана мөмө жемиштерин сактап, чет өлкөгө чыгарууга мүмкүнчүлүк болмок дейт. Осмон Ломсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.